Ustaz, apam tamak жасаганда sol kol menen жасайт. Туурап жайып, аралаштырат, сологой. Жазганда да сол кол менен жазат. Зыяны тийбейби, бирок тамакты оң кол менен жейт дейт. Бул сол колдун сол кол болуп жаралып калгандыгынын айыбы эмне? Айыбы жок. Болгону сол кол менен жаман жактарды кылынат дейт да. Болгону оң колго сол кол жардамчы. Ошого кээде биз хадистерди карап туруп, мазхабты карамабастан туруп, хадистерди карап өкүм чыгарып ийгенде, ушундай кээ бир өкүмдөр чыгып кетет, анан кийин кайра калпка сала албай калабыз да. Ошондон улам сол кол менен жеш арам деген фатва берилип кеткен да. Бизде сол кол менен тамак жеш арам эмес. Хилафил аула. Хилафил аула деген нерсе жакшыраак оң кол менен жеш керек деген сөз. Ошого пайгамбарыбыз кызыктырган, оң колуңар менен жеңгиле. Жана бир бала келип калганда дагы я гулам саммилла бисмилла деп жегин. Кул бияминик, оң колуң менен жегин. Кул бима ялик, астыңан жегин. Ушулардын баардыгы мустахабтыкка. Башкача айтканда хилафил аула, башкача жакшыраагы оң кол менен жеш керек. Эгерде эреже деген нерсе ушундай да, баардык нерсени өзүнүн ордуна коюбуз керек да. Bir hadisten özüңдүн оюң менен bir fatva берип ийсең, кийинкисин жабыштыра албай жаман кыйналасың да. Эгерде ушуну сол кол менен жешти арам десең, оң кол менен жешиң фарз болот. Жана эмеспи? Ушундай болот. Оң кол менен жебесе деле боло берет десең капыр боласың. Эгерде кокустан оң колуң менен эмес сол колуң менен жеп койсоң, тооба кылышың керек болот. Кабай чоң күнөөлөр кирип калат. Оң кол менен жеш фарз болот ошондо. Бизде оң кол менен жеш эмне? Сүннөт. Демек, оң кол менен жеш сүннөт болгон, сол кол менен жеш кантип арам болуп калат? Аккаллы шей макрух болот. А'ла шей, эң жогору жагында макрух. Ошого ал апаңыз ушундай болуп калса, анча-мынча кылганда бул сол кол деген жаныбар кичине жардамдашат да бул. Анан анча-мынча туураганда, мындай кылганда болсо, минтип алып кантип кыласың? Болбойт да. Кыл да берет. Болгондо жакшыраагы эмне? Жегенде оң кол менен жеткен, машалла, сол кол менен жазабы, башка кылабы. Анан мен бир уктум эле, бирок медиктер улан таксырым да башка бирөөлөр мүмкүн неме кылат. Аллах Таала бирөөнү сологой кылып жараткан болсо, ал сологойлук биздин оң кол дейт алчы. Сен оң колуң менен бир нерсени жазып көрчү, өмүр баяныңды жазып көрчү сол колуң мененчи. Кыйналып жүрүп жазасың, ошол адамга зыяны берет. Демек, бирөө сологой болуп калса, ошол сологойлугун таштаттырып, оркага байлап оң кол менен кылса зыян болот. Ошого тамак жегенде, бир жакшы нерселерди кылганда оң кол кыла берет, сол кол менен неме кыла берет. Мен Жомарт деген бир тууган акам бар да, ажы, Аллах Таала өмүрүн берсин. Оң кол, сол кол бир дейт. Ушундай жаратат. Кудай Таала кадыр да. Уста киши да. Оң кол менен бир нерсени согуп атып, бияга алып, бияга да согойм дейт. Демек, жана сол кол оң колго жардамдаша берет. Болгон тамак жегенде пайгамбарыбыздын сүннөтүн кылып, не кылып, оң кол менен жеген жакшы. Анча коркконго негиз жок, Ассаламу алейкум устаз. Ханафи мазхабы географиялык жактан дүйнөнүн кайсы мамлекеттеринде таркаган, Индонезия, Малайзияда ушул мазхабты карманабы дейт. Аллахым разы болсун. Географиялык тараптан кармануусу бизге кызыгы жок. Негизичи Кыргызстан эмне деген нерсе бизди чоң. Кыргызстан эмне? Ханафи, бисмилла. Эсептеңиз. Кыргызстан Ханафи, Орта Азия Ханафи, Россиянын 80% Ханафи, теге Чечня, Дагестандар Шафилер болот, Татарстан Ханафи, Москванын өзү Ханафи. Тияка келдик, каяк бар дагы? Пакистан, Индия Ханафи, Туркия Ханафи, Европа полный Ханафи, Шафилер азыраак, Индонезия, Малайзиялар Шафилер. Дагы каяк калды? Египет Шафилер көбүрөөк, Ханафилер дагы бар. Иордания burada Şafii hocası Hanafi'ye ötüp geçti.
Saudiya Hanbali deb turadi. Afrika taraf Maliki mazhabi. Biroq elning ko'pchiligining 4dan 3'ü Hanafi. Qolganlarning bölügi qara. Dag'im ne qoldi? Eng cho'ng mamlakatlar, Xitoy Hanafi. Yaponiya Hanafi. Bangladesh hem India, Bangladesh Hint bardı Hanafi. Oşoğa alhamdulillah. Mongoliyada Hanafi dedim mi? Karachi suyunu veriniz. Assalomu alaykum ustaz. Ustaz bizde bir so'rov varlar. Uyda kichkinaka bolalar bor. Keyda palasga siyib qo'yishat, qaysi jeri toza, qaysi jeri najas bilinmay qolib jatat. Cho'ngroq joy namoz solib o'qiy bersak bo'ladi dedi. Agarda palasga, bolalarga kichkina qarash kerak-da, kichkina janag'day pampers bir narsalarni qarash kerak. Bolalar bo'lgan joyda shunday bo'lib qola turgan bo'lsa, ham o'shol yerda mumkin bo'lsa juvib qo'yish kerak. Juvib janag'da sordira turgan janag plyusos talbas kerak. Endi qurg'ab qolsa, üstüne jaynamoz solib o'qisang bo'laveradi. Sababi qurg'oq bo'lish sharti bilan. Agar suv bo'lsa, anda jaynamozga o'tib ketsa, anda jaynamozni benamoz qilib qo'ya turgan bo'lsa, anda namoz jaramay qoladi. Demak, ne qilinish kerak? Qurg'oq yerdan topib turib, o'shol yerga jaynamoz solib o'qiy bersa, namoz durust bo'laveradi, biroq tozalikqa ko'ngil burilish kerak. Barda o'zlari bolalar bor, biroq shuni ko'ngil burish kerak. Usta sizden so'rayin degan mamlakatdagi ipotekalik kompaniya jönünde bo'lmoqchi. MIK biz o'shol ipotekalik kompaniyaga o'chirikda turganmiz. 3 yil murda 4% lugata bilan uy alali deb kelinchegimning atidan kelinchegim go'sh yumushda ishladi. O'sho anan o'shol ipotekalik kompaniyalardan nemengiz tushunukli bo'ldi. Namozingizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz o'sho bo'yicha aytganmiz, ipotekalardan mamlakat ipoteka aluu boyunca Emil Andart'tan degende ustaz javob bergan. Şu kişinin fatvasını alıveresiz inşallah. Men o'shaga javob berbey turayın. Assalomu alaykum ustaz. Sizden so'rayin dedim ele. Vrach 10 kunga kapelnisa jazib berdi. Ele 5 kun algandan keyin orozo bo'lib qolat ekan. Orozoda kapelnisa alsa bo'ladi dedi. O'shoni biz javob berganmiz. Bizde hazır mutaakhir keyinki kelgan Hanafilerden bu жаңы paydo bo'lgan masala ukol masalasi. Ukoldun bardiq türü orozonu buzbaydı. Al jambaşqa olsun, al qanqa olsun, teriga olsun buzbaydı. Bul kimderge? Unanday ol muhtaç bo'lib qolganlarga. Anan жүрүп qaratpay, özünüzü qaratpay, imminde Ramazan gezinde liçeni alam deseng to'xtab tur deymiz. Ушунча чыдagansın to'xtab tur. Ramazan oroza бүткөндөн кийин ичеңи al desең жакшы. Эми ушундай бирөө муктаждык болуп калды. Больницада канчалык адамдар жатат, мусулмандар. Алар орозо кармаш керек, күнүгө укол саят. Орозосун бузат деп койсок, анда адамдардан кыйынчылык болуп калат. Себеби бул фазилеттүү айда орозосун кармасы келет. Эми шарият ушундай уруксат берип аткан болсо, алымдар ушул фатва берген болсо биз дагы беребиз. Анан кээ укелер эми Ханафи мазхабты кичине жерин кармап алып, анан туура эмес орозо бузулат дейт. Azırkı atı belgili olgan dünyadagi alimlar, Hanafi alimlar orozo ukol bardık türü orozonu buzbaydı deb fatva beradi. Anan jo'q men o'qmuş taqvomun Abu Hanifa'dan dağı şulardan dağı taqvomun dese alba. Sen hech kim majburlagan jo'q, ha? Alba. Anan ala turgan adamlardı jolun buva. Ha? Bugan Muhammed Baqit al-Muti'i degan Misir'den mufti Hanafi shunday fatva berdi. Жаңы paydo bo'lgan masala. Ustaz men so'ram, hozirgi vaqtda so'z tarmoqlarida musulmonlarni kemsintүү жана abroyuna shek keltirүү менен postlar ko'payib ketdi. O'shonday post chiqarganlarga qanday chora ko'rsa bo'ladi, balki mizam cheginde dedim. Onun uchun agarda mizam cheginde ko'ram desangiz, o'zi negisi bu söz musulmonlarga, Hanafilerge, alimlarga söz o'sho yer jaralgandan beri bo'lib keladi, talchi. Aga teriktigenin dile gereği yok, onu söküştün dile gereği yok. Ana şul jere bir nerseni uçur gelip kaldı, ayta keteyim. Janağı bizdin, men jeki özüm jönündө aytayın, bizdin videolardın astında birölerge jaman söz жазбайлы koyulçu. Gel açıyorum gezip men dile жазып koyam da. Ошундай неме кылып койчу, ушуларга жазбайлы коелчу. Кайра дуа кылып коелу. Биз сөгүп аткандарга Аллах өмүрүн узун кылсын деп жазып коебуз. Сураныч.
Аларга жаман сөз айткандан көрө Алла өмүрүң узун кылсын, Кудайым берекесин берсин. Сен де инсан бар экен деп Аллахтан мына сыймыктанабыз деп жазып койгулачы болду. Анан жаман сөздөрдү жазбай эле коелучу. Биз дагы ошолордун катарында болуп калбай, балки не кылалы? Ошолорго бир үлгү болуп коелучу. Анан ушундай нерселер болуп атат. Мисалы үчүн көбүнчө жанагы биз кыргызбыз деп баарыбыз эле кыргызбыз. Менчилик кыргыз болгон адам аз эле болсо керек, Ошо мен кыргызмын, кыргыздык мен жакшы көрөм дегендер ошо сен бир нерселер жазат да. Ошолорго жаман сөз айтпай эле коюш керек. Эгерде сен мен укугум тебеленип атат, мен укмушмун, мыйзам чегинде десе, үстүнөн арыз жаз. Менин абийим тебеленип атат деп. Үстүнөн арыз жазсаң, бир сире кийим кылып аласың. Assalamu alaikum устаз. Дарат алып бүткөндөн кийин истинжа кылуу эсинен чыгып калса, истинжа кылып койсо дарат өтөбү дейт. Истинжа кандай даратканага барып туруп арчып эле кийип алып эмне кылды аны? Эгерде бумага менен арчып койгон болсо, таза арчылган болсо жетиштүү боло берет. Эгерде калып кеткен болсо жууп койсун да. Орозодо умрага барса хаждын парзы аткарылабы дейт. Жок. Орозодо умрага барса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылгандын сообуна жетет. Ушундай хадис бар. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Сонумун. Адам канчалык күнөөкөр болсо да тооба кылса Аллах таалам кечирем дейт. Ошондо кылган күнөө иши үчүн тозокко бир малынып чыгабы же тозокко түшпөй эле кечирилип кетеби? Жок. Эгерде бир адам ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах десе, биздин ахлу сунна вал жамаата тозокто түбөлүктү калбайт. Бир канча убакытка чейин азабын алып, кайра бешке чыгат дейбиз да. Эгерде тооба кылып калсаң, болду, кирбейсиң аякка. Болду, мыякта кечирилди. Күнөө кылсаң, тооба кылдыңбы? Болду, иншалла аякка кирбейсиң. Себеби тооба сонун нерсе. Аллах таалам күнөөбүзгө кечиртат. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин. Амин. Бүгүнкү кылган сабактарыбыз Аллахым пайдалуу илим пайдалуу кылган. Элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берген. Саясаттагы болуп аткан окуяларга Аллахым ынтымак, береке берген. Элибизге, жерибизге жакшылык берген. Ушул жерде кол көтөргөн инсандардын дуаларын, тилектерин Аллахым кабыл кылгын. Баарыбызды Рамазанга жетишти Аллахым насип этсин. Рамазандан кийин кайра ушундай жүздөр менен жолугушты Аллахым насип этсин. Аллахым насип.